Арыбаңыздар, урматтуу биздин угармандар. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер эң сонун тема менен тааныша аласыздар. Белгилүү советтик педагог, социалисттик эмгектин баатыры Сухомлинскийдин калемине таандык балдардын ата-энесин, өз балдарын мектептик, үй бүлөлүк тарбиялоого кантип даярдоо керек деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү күндө менимче коомдун адамын тарбиялоо жаатында балдарын тарбиялоо үчүн энени жана атаны үйрөтүүдөн маанилүүрөөк милдет жок. Сухомлинский айтат: биз көп жылдык өзүбүздүн практикалык ишибизден улам ата-энелердин педагогикалык маданияты жөнүндө кам көрбөй туруп, окутуунун жана тарбиялоонун бир дагы маселесин чечүү мүмкүн эмес деген. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде өтө маанилүү ой айтылган. Ата-энелер педагогикасы, башкача айтканда, адамдан туулган тирүү жан кантип адам болоорлугу туурасында биринчи кезекте эненин жана атанын жөнөкөй билими, бул педагогикалык бүткүл теориянын жана практиканын пайдубалы, жерпайы. Сухомлинский айтат: биздин энелик педагогикалык кабинеттин эң көрүнүктүү жерине Пироговдун эң сонун цитатасын келтиргенбиз дейт. Ал баланы бешигинен алпештөө, анын балалык оюнун уюштуруу, балдырап сүйлөөгө үйрөтүү менен коомдун башкы түзүүчүсү болуп жатышкандыгын аялдар түшүнсүн. Тарбиялоодогу жерпайы алардын колу менен төшөлөт деген сөзү жазылып коюлган дейт. Бул сөздөргө ата-энелер менен болгон баардык ишибиздин идеялык негизги багыты билдирилген. Бизде ата-энелер үчүн педагогикалык мектеп бар. Анда мектепке чейинки 1-3 класстардагы, 4-8 класстардагы, 9-11 класстардагы окуучулардын ата-энелери деген бөлүмдөр бар. Балдарын окууга берерден 3 жыл мурда ата-энелер энелер мектебинен өтүшөт. Урматтуу угармандар, 1960 жылы 1 класстан 11 класска чейин окуучуларга кандай темалар өтүлүшү керек тууралуу бул жерде абдан көп темалар берилген экен. Ал темаларга токтолбостон эң негизги маанилүү жеринен дагы сиздерге айта кетейин. Мектеп жашына чейинки бала бакчадагы балдарды кантип тарбиялашы керек, кайсыл темалар өтүлүш керек, бул дагы кененирээк берилген экен. Бул жерден өтө жакшы темалардын бири балдарды тарбиялоодо ата-эненин коомдук маанилүү милдети. Ата-эне эмнелерди билиши керек, балалык кежирликти кантип болтурбоо зарыл деген жана башка абдан көп темалар бар экен. Сухомлинский айтат: урматтуу педагогдор, лекция даярдоого жана окууга сизге мына ушул темаларды өтүүгө туура келгендиктен бул татаал иш жөнүндө бир топ сиздерге кеңеш бергим келет. Ата-энелерди коомдук жогорку милдетти орундатуу сыяктуу эң асыл, адамгерчиликтүү, бийик чыгармачылыкка тарбиялоого үйрөткүлө. Класс жетекчилер эч убакта лекция менен аңгемесин тарбия ишинде ката, жаңылыштык кетирген ата-энени чымчып коюу максатында түзүшпөйт. Урматтуу педагогдор, сиздерге дагы антпөөгө кеңеш берем. Айрым үй бүлөлөрдүн турмушунда терс көрүнүштөр али да бар. Эгерде сиз бирөөнүн жан дүйнөсүн матап, алардагы өкүттүү жалпы элге ашкерелесеңиз, сизге ата-энелер улам аз келише баштайт. Сиз аларды мектептен алыстатып аласыз. Андан да өтө коркунучтуусу, алар мен канчалык аракеттенсем да жакшы ата боло албайм. Жакшы ата-энелердин балдары жакшы, меники жаман болуп калышы таалайдан деп баарына кол шилтешет. Ата-энелер менен алардын балдары жөнүндө сүйлөшүп баштап, аларды сиз күзгүгө кароого аргасыздандыргандай болоруңузду эч убакта унутпаңыз. Эгерге адамга көрүңүзчү, кейпиңиз кандай суук деп айтсаңыз, ал сиздин сөздөргө кандайча караар эле. Бул кеңеш тарбиялоодо курч маселелерди буйтап, өтө жана жасалма дегенге жатпайт. Тескерисинче, бирөөлөрдүн ишин оңунан чыкпай калышы башкалар үчүн сабак болууга тийиш. Көңүл буруңуздар, мектептик үй бүлөлүк тарбиялоодон татаал жана карама каршылыктуу эч нерсе жок. Ал акылдуулук, билгичтик, сылыктык менен кыйкырык чуусуз жана ополоң тополоңсуз чечүүчү
миңдеген кагылышууларга толгон. Бирок жамандык жөнүндө куйтуңдабай айтып, ошол эле учурда адамды кемсинтпөө керек. Маани бериңиздер, урматтуу угармандар, көп учурда жаман иш жөнүндө жай сүйлөшүүгө туура келгенде ката, жаңылыштык жиберишкен ата эненин аты жөнүн айтпаңыз. Бир үй бүлөнүн жаңылыштыгы жана катасы жөнүндө терең ой жүгүртүү, айкын шарттарда тарбия жөнүндө ачык сүйлөшүү үчүн иштин башкы формасы ата энелер менен жекече аңгемелешүү. Өзгөчө аял мугалимдердин эне менен, ал эми эркек мугалимдер ата менен аңгеме жүргүзүү формасы бар. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Сухомлинский дагы мектепке чейинки балдар тууралуу эң жакшы оюн айткан экен. Биз мектепке чейинки балдар үй бүлөдө өзүнчө бир энелик мектептен өтүшүнө жетиштик. Бул адеп, эмоция жана эстетикалык тарбиянын эч нерсе менен алмаштыргыс мектеби. Энелер мектеби эч кандай, ал түгүл эң сонун бала бакча да алмаштыра албайт. Адамдын рухий турмушунун эң назик чөйрөсүндө инсанды тарбиялоодо эне жана ата колдон чыгарып жиберген нерсени толуктай албайт. Биз энелер мектебинде адамды сезүүгө тарбиялоого көп көңүл бурабыз. Эненин педагогикалык маданиятынын маанилүүлүгү баа жеткис. Ата энелик педагогика бул педагогиканын эң биринчи барагы экендигинде биздин педагогикалык коллектив бекем ишенет. Энелердин кылдат, акылман, жан дүйнөсү сулуу, моралдык кооздук жөнүндө бийик түшүнүктөр менен шыктанткан скульптор болушуна кам көрүү менен биз акыр аягында баланын жан дүйнөсүнүн назик жана сергек болушуна, анын жүрөгүнүн эң терең түпкүрү ак ниеттүүлүккө жана кооздукка жооп кайтаргандай болушуна кам көрөбүз. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бул чыгарылышты жыйынтыктайын. Бул тема өзү чоң 4 беттен турат экен. Эң негизгисин бергенге аракет кылдым сиздерге. Китепти колго алып дагы өз алдынча окуп чыксаңыздар болот. Бала тарбиялоодогу Сухомлинскийдин энелер мектеби тууралуу айткан кеп кеңештери. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.